300 миң, 350 миң кирешеге чыгып жатышат окуучуларым. Блогерлерге, ырчыларга реклама кылдырбаймын. Жолсу 20 күндө 1-2 миллионго чыгып атат деп мактанбаймын. Сиз да алып кетпейсизби деп. 120 миң кирешеге чыктым. 2000ден ашык окуучуларды окутуп чыгардык. 200 миң кирешеге чыктым. Мисалы, мен деле тил билбеймин, Кытай тилин билбеймин мен. Саны бар, бирок сапатка көп иштебей жатышат азыркы учурда. 200 сомго үйрөткөндөр дагы бар. Эч кандай 1 сом вложение кылбастан интернет-магазин ачып, нолдан бизнес баштоо дагы бар. Барыңыздарга салам, кандайсыздар? Бүгүн окуучуларыма сертификат тапшыруу азыйма болуп атат. Кытай, Турция, США байер курстарын бүткөн жыйынтыгын бүгүн жыйынтыктоочу күн болуп жатат. 2 айлык курстун жыйынтыгы. Бүгүн сертификаттарды тапшырып атам. Келиңиз, Апышева Бузейнечи. Сертификат болсун. 1 айлык кирешеңиз канча болду? 200 миң болду. Керимбекова Айгулечи. Айдаралиева Давика. Мусаева Айжарканыча. Эшпаева Гүлзияча. Батырбек кызы Азиза. Болотбай кызы Азиза. Дал ушул бүгүнкү иш-чарада өзгөчө дал ушундай сонун сертификаттын ээси Бузейнеп эжекебиз азыркы тапта канча акча табып атат, ошол мага деле кызык болуп жаткан учуру келиңиз анда өзүңүздүн оозуңуздан угалы. Дал ушул курска качан келдиңиз, анан кандай өзгөрүү болду сизде? Саламатсыздарбы баарыңыздарга. Бул Айперин курсуна мен жөндөн-жөн келип калган жокмун. Үйдө балдар менен декретте отурамын. Кандайдыр бир кирешеге чыккым келип, ушундай кабыл болуп менде анан курстарына жазылганмын, наставничество курсуна. Азыркы учурда 2 ай өтүп калыптыр, бирок 1,5 айдын ичинде эле сонун кирешелерге чыктым. Азыркы учурда 200 миң кирешеге чыктым. Аллахыма чексиз шүгүр. Ошо бул гана киреше менен токтоп калбастан, буйруса мындан да сонун кирешелерге чыгамын. Демек сиз эч кандай жумуш кылбай эле үйдө бала багып эле үйдө отурчуңуз, Ооба. Азыр кийинки кадамдар кандай болот? Эмне кылайын деп атасыз эми? 200 миңден миллион сомго жетебиз буйруса. Ооба, буйруса, иншаллах. Мен да ошо өз курсумду ачып, мага окшогон үйдө отурган декреттеги айымдарга жардам берип, аларды да кирешеге чыгарганга аракет кылып жатам. Саламатсызбы? Куттуктайбыз, сертификат кут болсун. Дал ушул сертификатты алыш үчүн канча убакыт талап кылынды? Келиңиз, ийгиликтер менен бөлүшөлү. Чындыгында бул сертификатты алуу үчүн аз эле убакыт талап кылынды. Мен курс учурунда эле 120 миң кирешеге чыктым. Азыркы учурда деле мен курсту окуп жатамын. Буйруса калганы бар алдыда. Жогоруда эжекелериз айтып калды, көпчүлүгү үйдө отурчубуз депчи. Сиз эмне менен алектенчү элеңиз курска чейин? Мен деле азыркы учурда декретте айымын, 2 баланын энесимин. Экинчи кызым 7 айлык болгондугуна байланыштуу азыркы учурда үйдө эле отуруп, кирешеге чыгып, жакшы жумуштар жасап атам. Азыркы учурда 1 айда 200 миңге же болбосо миллион сом табам дегендер кээ бирөө үчүн да жомок катарда болушу мүмкүн да, кантип эле ушундай тапсын депчи, кантип ишендире аласыз? Чындыгында буга чейин мен деле көп интернеттен көрүп эле угуп эле жүргөм, ушундай көп акча таап аткандардычы. Бирок мен өзүм ушул курсту баштагандан кийин чындыгында мен таң калдым. Береже бул курста мен 3 жол менен бизди кирешеге чыгарабыз дешкен. Бирок мен ушул жолдун бирөөсүн эле колдонуп, азыркы учурда сонун жыйынтыктарга жетишип жатам. Мындан ары 2 жолун колдонсом дагы мен ойлойм, андан да сонун жыйынтыктар болот деп. Көпчүлүк эле дал ушул Кытайдан товар алдырганда же болбосо Турциядан алдырганда тил билбеген адамдар көбүрөөк кыйналып калат дейт да. Ушул тарабынан кандай болот сиздерде? Тил боюнча бизде такыр маселе болбойт. Себеп дегенде биз атайын переводчик, которуучу программалар менен иштейбиз. Аларды колдонуп биз бат эле өзүбүзгө керектүү нерселерди таап, баары жеңил эле. Эң негизгиси аракет керек, болгону ошол эле.
Анда ошол сиздин курска катышкандан кийин мындай нерсе болду беле? Заказ берип, анан келгенден кийин ошол товар күткөндөгүдөй болбой калган учурда эмне кыласыздар? Акчасын кайтарып бересизби же болбосо ээлүү иш кыласыздарбы? Секреттер бөлүшүңүз. Андай учур азырынча менде боло элек, бирок андай болгон учурда дагы биз возврат деген нерсе бар. Бирок биз деген ошол товарларды заказ берерден алдын биз комментарийлерин окуйбуз, магазиндер менен кандай магазиндер менен иштеш керек, рейтингине карайбыз. Ошентип биз кылдаттык менен изилдеп чыгып заказ бергенден кийин товарлар эң мыкты деңгээлде келет. Андай адашуу нерселер болбойт. Куттуктайбыз, сертификаттар кут болсун. Канчанчы сертификатыңыздар келиңизчи? Айтып бериңизчи. Саламатсыңарбы? Менин атым Айгүл. Өзүм 39 жаштамын, 4 баланын энесимин. Өзүм основнойдо жумушум бар. Анан кийин бир жерде эле кармалып калбай, ошо өнүгүүнүн үстүндө ошо Айперинин курсуна жазылып, анан кийин 4 бала көбүрөөк болгондуктан мындай көп бардык жактан өнүгөлү депчи. Анан аракет кылып ошого жазылдым эле. Ошол жакшы Айперилер абдан жакшы, ойдогудай кайтарым байланыш 100% болуп жакшы үйрөтөт экен. Ошол негизинде наставничество курсун бүтүрүп, мына сертификат алып атам. Буюрса ошол наставничество курсунда эле кирешеге чыгып баштадык да. Канчага чыктыңыз? Секрет болуп турсун эми. 100 миңден өйдө, 200 миңден ылды же болбосо 200 миңден өйдө. Жакшылык менен бөлүшөлү же келиңиз. 50 миң десек болот, э? Башталышы 50 миң. Бул деле абдан жакшы нерсе эжеке. Ошол рахмат айтам. Сенде ошо курска келүүңүздүн башкы максаты эмне болду? Кантип келип калдыңыз? Ким аркылуу келдиңиз? Башында мен жөнөкөй эле курсуна жазылганмын Айпериженин. Андан кийин отуруп үйдө 2 бала менен декретте отурат болчумун. Эч кандай буга чейин онлайн акча таап көргөн эмесмин. Анан аябай ушундай кызыгуу пайда болду да. Анан Переже биринчи эле жарыялаганда дароо эле жазылдым, ойлонбой туруп элечи. Себеби дегенде жөнөкөй курсунда эле бизге кайтарым байланышты аябай 100% жакшы кылчу да. Анан ойлонуп, демек наставничестводо да сөзсүз түрдө жакшы болот деген ой менен катталды. 21 кылым азыркы тапта көптөгөн нерселерди ишке ашыруу үчүн атайын окуу курстары ушунчалык көбөйүп жатканы жалпыбызды кубандырбай койбойт. Бүгүнкү күндө 2000ден ашуун кыздарга өзүнүн болгон билимин аларга дагы тартуулап, аларды дагы ийгиликке жетелеп жаткан Пери аттуу айым менен бүгүн таанышабыз. Келиңиздер, урматтуу көрөрмандар, экранга жакыныраак келиңиздер. Саламатсызбы? Куш келипсиз биздин дал ушул Соло ТВ YouTube каналыбыздын каналына. Алгач эле келиңиз, жыл жыйынтык кылалы. 2022 сиз үчүн кандай жылдардан болду? Алгач өзүмдү тааныштыра кетсем, менин атым Нурпери. Азыркы учурда Кытай, Турция, США мамлекеттеринен түздөн-түз ортомчусуз заказ кетирип товар алганды үйрөтөмүн. 2022 жыл аябай сонун жылдардан болду. 2000ден ашык окуучуларды окутуп чыгардык сайттар боюнча. Ал эми наставничество курстагы окуучуларым 60тан ашты. Наставничество курстагы окуучуларым толук түрдө бардыгы кирешеге чыгышты. Бирөө да калбастан болгондо да сон кирешелерге чыгышты. Азыр жылды жыйынтыктап сертификат тапшырып отурган учурум. Сертификаттарды ыйгардым бардыгына. Сон белектерди камдап койгонмун, ошолорду тапшырып, сиздер менен азыр байланышып отурамын. Анан кийин негизи эле азыр көпчүлүк көрүп жаткан көрөрмандарга кызык болсо керек. Эгерде ал тил билбесе деле, мисалы үчүн Кытайдан товар алыш үчүн, Турциядан товар алыш үчүн, ал эми Америкадан деп атабыз, АКШтан ал жактан товар алыш үчүн китайский языкты, турецкий языкты жана да английский языкты билиш керек депчи. Билбей туруп кантип алар товар ала алат? Жооп бере кетсем, мисалы Кытай сайттарына, жана башка сайттарга, мисалы Кытай тилин билиштин кереги жок да. Мисалы ал жакта атайын переводчиктер менен иштейбиз. Переводчик приложениялар бар, ошолор менен иштейбиз. Кантип перевод кылганды, кантип выкуп кылганды бардыгын курс учурунда үйрөтөбүз. Тил билиштин кереги жок. Мисалы мен деле тил билбеймин, Кытай тилин билбеймин менчи. Тил билбестен эле продавецтер менен түздөн-түз ортомчусуз сүйлөшүп заказ кетиргенди үйрөтөбүз да. Сайттарга полностью регистрациядан өткөзөбүз. Товарды туура тандаш да керек. Кытай дегенде көпчүлүгү качествосы начар деп ойлошот. Болбой калган товарлар да? Качествосы начар, ошондой сиңип калганда биздин элибизге. Бирок ал жакта да качествосы жаман дагы, жакшы дагы товарлар бар.
Ошон үчүн товарларды кандайын алыш керек, кандайын албаш керек, качествосын жакшы чыгыш үчүн кайсы жерине көңүл буруш керек, ошолордун баардыгын курс учурунда үйрөтүлөт. Тил билиштин да кереги жок. Демек эч кандай тил билбесең деле товар алып иштей берсең болот. Башында сизде деле баягы кыйынчылыктар болду беле? Эмнеден улам ушул байер болуп иштөөнү чечип калдыңыз эле? Онлайнга келгенге чейин, бул тармакка чейин мен 11 жыл салонда иштеп жүрдүм. Бирок шариатка туура келбегендиктен онлайнга өткөнгө туура келди. Азыр соода сатык менен эмгектенип келебиз. 2 жылдан бери алып сатып иштейбиз. Ошол алып саткандан 90% бардыгы Кытай сайттарынан, Турция сайттарынан алып сатуу жүргүзөбүз. Өзүбүз азыркы учурда обувь анан нижнее белье саткан магазиндерибиз бар. Ошол жактан бүт сайттардан заказ кетирип түздөн-түз алып сатуу жүргүзөбүз. Жакшы. Айже мисалы үчүн көпчүлүк айтып коет го, ошол Кытайдан товар алдырганда көп эле качествосы начар болуп калат депчи. Мисалга өзүмдө деле болгондо сүрөттөн көрүп заказ берип, бирок келгенден кийин ал нерсе мен күткөндөй чыкпай калган да. Ооба, сөз ошондой болот мисалы. Өз алдынча кетирсеңиз, сиз мисалы өз алдынча кетирсеңиз окубастан же болсо туура эмес окуткандарга барып алсаңыздар ошондой чыгып калат. Анткени рейтинг деген жери бар, рейтинг отзывдарын караш керек, рейтингин караш керек товарды кетириш үчүн. Продавецтер менен түздөн-түз сүйлөшкөн дагы мисалы мүмкүнчүлүктөр бар. Ошолордун баардыгы үйрөтөбүз. Өз алдынча эле кетирген болбойт мисалы. Жана дагы туура окуткан, анан туура эмес окуткан окуу курстарынын айырмасын биз кантип билебизчи? Азыркы учурда мисалы онлайн үйрөткөндөр көп да, көп аябай. Бирок саны бар, бирок сапатка көп иштебей жатышат азыркы учурда. Мага почти каждый день кайрылышат да. Тиги курска окудум, бул курска окудум, мынча 5000 сом обученияга төлөдүм, бирок мен күткөндөй болгон жок. Акчасын алгандан кийин видеолорго полностью доступ берип туруп эле жок болуп кетти деп мисалы. Кээ бир аккаунттар бар, курстун набор кылып туруп, анан кийин акчасын алгандан кийин төлөмдөрдү жүргүзгөндөн кийин вообще аккаунтун удалить этип туруп жок болуп кеткен дагы болуп атат да. Ушундайлар дагы аябай мага кайрылышат мисалы күндө. Сиз да алып кетпейсизби деген сыяктуу суроолор күндө келип турат мага дагычы. Ошон үчүн мен сүрөттөрдү жүктөп, мисалы отзывдарды мен киргизбеймин көпчүлүк учурда. Болгону өзүм алган товарларды распаковка кылып турамын. Ушундай товарлар келди, мынча килограмм келди азыркыда деп мисалы. Өзүбүз оптом алып сатып иштейбиз. Оптом жагын дагы үйрөтөбүз бардыгын. Мисалы жаңы эле курсту окуп алып туруп, анан кийин үйрөткөндөр болуп атат. Жанагы 350 сомго курс сатам дегендер. Ооба, 350 сомго, 200 сомго үйрөткөндөр дагы бар арабызда. Арабызда 5000 сом, 10000 сомго үйрөткөндөр дагы бар. Бирок өздөрү эч кандай бир заказ кылбастан, эч кандай опыт жок эле үйрөтүп атышат да. Ошондуктан ушундай маселелер келип чыгып атат. Бул тармакта биз иштегенибизге уже 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери алып сатуу жүргүзөбүз. Опыт бар бул тармакта. Ошондуктан жазылсаңыздар болот. Коркпой эле келип жазып берсеңиздер болот. Жакшы. Анан алгач эле да ушул өзүңүздүн билген билимиңизди башкалар менен бөлүшүүдө, бул деген чоң жоопкерчилик да. Ага жыйынтык алып келбей калса кандай болот деген коркуу сезими сизде дагы болду эле башында? Жок, болгон жок. Анткени бизде 2 тариф бар. 2 тариф бар. Бирөөсү болсо курстарга, сайттарга регистрациядан өткөзүп, заказ кетирүү боюнча курс бар. Ал жакта только сайттарга регистрациядан өтүп, товарды туура тандаган үйрөнүп, алып сатуу жүргүзсө болот ал жакта да. Интернет магазин ачып, нолдон бизнес баштаса болот мисалы ал жактан. Бирок экинчи тариф курс наставничество бул жакта деген. Бул жакта деген толук түрдө кирешеге чыгарабыз. Болгондо да курс учурунда чоң суммаларга кирешеге чыгарабыз да 3 тараптан. Алардын биринчиси мага окшоп курс өтүштешет, окуучуларды окутушат, набор кылып туруп, рекламалар полностью өзүм кетирип беремин, моюнга аламын алардын бардыгын. Экинчиси интернет магазин ачып, нолдон бизнес башташат. Эч кандай бир сом вложение кылбастан интернет магазин ачып, нолдон бизнес баштоо дагы бар. Кытайлар ушундай сонун реклама кылат, даяр сүрөт видеолор. Ошолорду алып эле Instagram баракчабызга салып эле описаниясына мынча сом на заказ деп туруп заказ алып да иштесе болот. Бир сом вложение кылбастан байер болуп да иштесе болот мисалы. Бир мисал келтирип кетейин. Кыргызстандан Дордойдо товарлар деле Кытайдан келет негизи. Кытай, Турциядан, башка мамлекеттерден келет. Өзүбүздүн пашевтарыбыз деле бар дегендей. Бирок ошолорду алып туруп, байер болуп иштегендерге кайрылып жатамын азыркы учурда. Аларды алгандан кийин Instagram баракчага салып, мисалы интернет магазин ачайын дегендерге да фотограф жалдашат.
фотосессия кылыш керек биринчиден. Экинчиден модельге кийгизип, мисалы, кийгизиш керек. Модельге акча төлөйт, фотографка акча төлөйт, мисалы. Эки жакка чыгым кетип атат да бул жерде. Биздин сайттарда болсо, ушундай кытайлар сонун реклама кылат, даяр сүрөт, видеолор. Товарыңды алып сатуудан вообще кыйналбайсың. Анан менин угушум боюнча азыркы тапта Кытай мамлекетинде карантин болуп атат деп көпчүлүк товарлар убагынан кечигип келгендерин дагы окуп калам да. Товарлар жоголбостон өз убагында келип турат. Мисалы, даже продавецтер менен сүйлөшөт да. Упаковкалары, мисалы, идиш аяктар дагы заказ кетирсе болот, баардык нерсени заказ кетирсе болот. Болгону продавецтер менен түздөн-түз сүйлөшүп, упаковкаларын үйрөнүп алыш керек да, айтып коюш керек да. Жакшылап упаковка кылгыла деп. Эгерде мындай да случайлар болуп калат. Көп болбойт, эми иногда болуп калат да. Заказ кетиргенден кийин, мисалы, сынып калышы мүмкүн, Өздөрү анткени продавецтер менен кээ бир учурда жакшы эме түзбөй койгон болот. Чала сүйлөшүп алган, чала сүйлөшүп алган болот. Ошол учурда сынып калган болсо дагы биздин карго төлөп берет, мисалы. Кээ бир карголор бар, бизге карголор аябай кайрылышат, мисалы, күнүнө. Биз менен иштешкиле, окуучуларың бизге бергиле, мынча центтен беребиз сиздерге деген сыяктуу ушундай сунуштар түшөт, бирок биз ага макул болбойбуз. Анткени бул жерде деген канча окуучуларыбыз турат. Ошолордун баардыгы биздин мойнубузда да. Ошондуктан ишеничтүү гана, көп жылдан бери иштеп жүргөн ишеничтүү гана карголордун адрестерин беребиз. Жакшы. Анан азыркы учурда көптөгөн окуучуларга сабак бердим деп калдыңыз. Курстарымды үйрөттүм деп 2000ден ашык кыздар. Анын алды канча сомго чейин чыгып атат айына? Башкалардай болуп мен 1-2 миллион айына, жолу 20 күндө 1-2 миллионго чыгып атат деп мактанбаймын. Болгондой айтамын. Анткени окуучуларым курс учурунда эле, мисалы, курс бир ай болсо, бир айдын ичинде эле мынакей 300 миң, 350 миң кирешеге чыгып жатышат окуучуларым. Курс учурунда эле бул сонун нерсе да. Анткени толук түрдө курс наставничествого келгендерде толук түрдө көзөмөлдөп, толук түрдө кирешеге чыгат да, бирөө да калбастан. Анткени бул жактан 3 тарап болуп атат. Ал эми 2 тарабын жана айтканмын, 3-чүсү только курс учурунда болот. Биз көбүнчө басымды 3-чү тарапка коебуз. 3-чү тараптан аябай чоң кирешелерге чыгуу мүмкүн. Бир эле тарапта, мисалы, наставничество десе ойлойт экен, байер болуп иштейт, товар алып сатуу эле. Көпчүлүк ушундай үйрөтөт экен да, наставничество курстучу, товар алып сатуу эле, ошодон пайдасын эсептеп эле мынча миллионго чыкты депчи. Жок, биз андай кылбайбыз, 3 тараптан чыгарабыз. 3 тарап дей беребиз, бирок 3 тарап болгонубуз менен 5 тараптан кирешеге чыгарабыз курс учурунда эле. Ошондуктан окуучуларыма бирөө да калбастан курс учурунда эле сонун кирешелерге чыгып жатышат. Мисалы, башкалар 1-2 чыккан окуучуларын, мисалы, реклама кылдырып коюшу мүмкүн, бирок биздике баардыгы чыгышат. Жакшы. Мисалы үчүн сизге келген айымдардын көпчүлүгү үй кожойкелери болсо керек, менин угушум боюнча. Онлайнга дегенде атайын үй кожойкелери деп, мисалы, ушундай мисал болуп калганда, үйдө отурган айымдар үчүн деп, мисалы, рекламалар бошонуп беришет го? Рекламаларда, мисалы, үйдө отурган айымдар үчүн гана онлайн жумуш деп жок. Мен айтат элем, көз жумушта болосузбу, же үйдө отурасызбы, же башка жумуш менен алек болосузбу, бирок баарын бир алып кетсе болот. Ошол эле учурда үйүндө кызмат кылып, кайын журтунан кызмат кылып, ошол эле учурда көз жумушун алып, ошол эле учурда бул жактан окуучуларын окутуп дегендей. Мен мисалы ошондой кыламын. 3 тармакта иштеймин мен дагы. Бир эле онлайнда карап отурбаймын. Жакшы. Эми биринчи негизи ачыгын айтканда көпчүлүк эле азыр рекламаң жакшы болсо эле сен көбүрөөк каражат таба аласың деген түшүнүк бар да. Бул албетте ырчылар менен, блогерлер менен иштешүү. Блогерлерге, ырчыларга реклама кылдырбаймын эч убакта. Болгону баракчам менен иштеймин. Өзүм таргет рекламаларды жүргүзөмүн. Өзүмө дагы, окуучуларыма дагы таргет аркылуу эле адамдар келет. Ошол эле учурда менин ийгиликтерим көрүп, мисалы, менде опыт, мисалы, көп инстаграмга сүрөттөрүм жүктөп, нары карап, бери карап киргизе бербеймин. Бирок менин өзүмө карап, мисалы, өңүмө карап келишпейт менин курсума, менин опытыма карап келишет, жазылышат курсума. Курсту үйрөнүп, өзүңүзгө баягы чоң жоопкерчиликти алгандан кийин эмне таптыңыз жана эмне жоготтуңуз? 2 жылдын ичинде, мисалы, үйдө отургандыктан мен көп түшүнбөйт экенмин чындыгында үйдө отурган айымдарды, бирок анткени тынбастан эмгектенемин да, постоянно иштеймин. Турмушка чыкканга чейин деле, турмушка чыккандан кийин деле үйдө отурган жокмун. Эл катары кышында 2 ай отуруп калганмын, бул ишти баштаганга чейин.
Ошол учурда мен дагы да жөн тура алган жокмун да. Иштеп көнүп калган адам. Көнүп калганмын. Же болбосо жолдошум каржылайт, баардык жактан каржылайт, бирок өзүм көнүп калганмын да, жөн отурбай. Баардык жактан киреше чыкканды каалачумун. Анан бул эң биринчи эле бул кыргызстандыктан окуган эмеспиз, Кытай сайттары мисалы, кыргыз айымдардан окуган эмеспиз. Кытайлык эксперттерден окуганбыз. Кыргызстандагы айымдардан окуган эмеспиз. Ошол жактан үйрөнүп, жакшы үйрөнүп алганбыз. Бул салондо иштеп жүргөндө эле үйрөнгөнмүн негизи. Анан бирок иш жүзүндө алып бара элек болчумун. Өзүм заказ кетирип, окуучуларды окутпачумун ал убакта. Салондо иштечимин, ошол эле учурда заказдарымды кетирип, оптомго товар алып берчимин. Мен мисалы 50 килограммдан жогору оптом алып берчимин. Ошентип алып сатуу жүргүзүп берчимин. Ошол эле учурда 2 тармакта иштечимин да мен. Анан кийин үйдө 2 ай отуруп калып, эч жактан өзүм тапканда мисалы киреше келбей калды эч жактан. Ошондуктан баштайын деп баштадым. Рекламалар баракчамды растап туруп, рекламаларды кетирдим. Кетиргенде эле мага айымдар аябай жазылды. Биринчи потокто эле аябай жазылды. Ошондон кийин жумуштарымды полностью салондо жаап туруп, ушул тармакка өтүп кеттим, соода саттыкка өтүп кеттим да. Жылуу жумшак үйдө отурсаңыз деле, жылуу жумшак үйдө отуруп деле киреше чыксаңыздар болот. Же болбосо иштеп жүрүп деле параллельно бул жакта да алып кетсеңиздер болот. Мүмкүнчүлүктөр көп негизи. Анан мынакей азыркы учурда эгерде бизди көрүп жаткан катталуучуларыбыздын ичинен мен дагы катышсам болот эле, бирок баасы кандай болот экен деп кызыгып жазса керек. Балары кандай? Ушул сайттарды үйрөнгөн жана да башка. Мисалы, биз окуучулардын дагы мисалы капчыгына жараша бааны койгонбуз негизи. Курсубуз аябай сонун түзүлгөн негизи. Аябай кымбат курстардан айырмасы жок да. Андан да жакшыраак деп айтмакчымын, анткени бардыгы өтөр точкасы чейин көрсөтүлгөн. Кайтарым байнашты эң мыкты деңгээлде беребиз мисалы. Алган акчасын аманатка кыйнат кылбай, бир да суроосуна жоопсуз калтырбастан окуучуларыбызга кайтарым байнашты берип жатабыз азыркы учурда деле. Анан бизде 2 тариф бар. Курс наставничество и сайттар боюнча. Эгерде сайттарга окуйм десеңиздер, сайттардын баасы деле башка жакка салыштырмалуу арзан бизде. 3000 сом. 3000 сомго сиздер 3 мамлекеттин баардык сайттарын үйрөнүп чыгасыздар. Кытай, Турция, США. Кытайдын оптом алган сайтындагы, бирден алган сайтындагы жана ошондой эле оптовыйсына да 1 штуктан алган сайттарында үйрөнүп чыгышат. Курс учурунда. Интернет ага кошумча SMM, Target Buyer курстарда кошумча сабак бесплатно берилет мисалы. Интернет магазин ачып, нолдон бизнес баштаса дагы болот. Алып сатуу жүргүзсө болот да сайттарга окугандан кийин. Мисалы Кытай дегенде эле көпчүлүк Taobao деп таанышат. Taobao деп көнүп калышкан, анткени негизи Taobao'ну да үйрөтөбүз, бирок андан да ыңгайлуу, арзан сайттары болот. Мисалы Pinduoduo сайты. Бул штучный сайт. Аябай эң арзан сайттардын бири болот. Ошону да биз курс учурунда үйрөтөбүз. Кытайдын 5 сайты, Турциянын 4 сайты, SHAнын 2 сайтын, андан сырткары SMM Target'тагы белекке берилет мисалы. Бул 3000 сомдук курста. Ал эми курс наставничествода мурда айтып кеткен, жогоруда айтып кеткендей, 3 тараптан кирешеге чыгарамын. Ал жактын баасы болсо 20 000 сом болот. 20 000 сомго, бирок толук түрдө 20 000де өзүңүздөр көрүп атасыздар, окуучуларыман деле интервью алдыңыздар. Курс учурунда эле бир айда эле 300 000ге, 250 000ге, 350 000ге кирешеге чыгып жатышат мисалы. Бир жыл 20 000 сомго окушат, бирок толук түрдө кирешеге чыгышат. Тем более мен гарантия берип жатамын да. Берген сумманын кандайдыр бир 5 эселеп деле бат эле убакыттын ичинде таап алуу мүмкүнчүлүгү бар экен, Анда рахмат эчеке. Анан кийин негизи эле ушул 2023 койгон пландарыңыз кандай? Азыркы учурда сиз Токтогул районундасыз. Мүмкүн борборубузга келип, атайын өзүңүздүн окуу курстарыңызды ачып дегенде ушундай нерселер барбы? Азыркы учурда мен азыр Бишкекте окуган окуучуларыма эле чакан эле уюштурдум. Курс наставничествода окугандарга эле. Калган 90% Оштон болушат да. Ош шаарынан болушат. Ошондуктан азыр Бишкекте бир аз азыраак болуп калды. Буюрса январь айында дагы 2023 январь айында дагы Ошко учамын. Оштон да сертификат тапшыруу аземи болот. 30дай окуучу болот буюрса ал жакта дагы. Анан офлайн обученияга да барып турамын. Офлайн обучение Ошто, анан Бишкекте кыламын. 2 күнгө эле кыламын. 2 күндө толук түрдө кирешеге чыгара аламын. Буюрса ошондой сонун пландар болуп жатат. Окуучулар менен биргеликте команда болуп иштейбиз дегенде пландарда болуп жатат. Азыр ошолорду бир аздан соң сүйлөшөбүз. Жакшы.
буюрса анда ийгиликтерди каалайбыз эжеке. Анан кийин эгерде катталам, эже менен жакындан таанышам деген айымдар кайсыл жакка кайрылыш керек? Бул жерде тургат Instagram баракча. Ушу ссылка аркылуу өтсөңүздөр болот. Instagramдан Пери Айтбекова деп чыгамын. Бул жерде турган номерлерге кайрылсаңыздар болот. Түздөн түз өзүм сүйлөшүп, маалыматтарды берип, курсума каттаймын. Сизге дагы рахмат. Буюрса көптөгөн айымдарга пайдаңыз тийгизип эле жүрө бериңиз. Анда жалпы элге жакшы бир каалоо тилек айталы маектин аягында. Барыңыздарга келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, келе жаткан жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун. Барыңыздарга ийгилик каалаймын. Чоң-чоң кирешелерге чыкканга буюрса мен жардам беремин.